Эмилбек уулу Эржан. Мен Нарын областынын Жумгал районунан болом. Бул келечек тууралуу мен байкем бар. Байкем айтып калды ушундай мен мурда үй алайын деп жүргөм мен, жер там алайын деп жүргөм. Жер там алайын деп жүрүп, акча чогултум жетпейт. Кичине чогултканда эле короп кетип атты. Ушундай бир компаниялар менен сүйлөшүп бериңизчи деп байкемге кайрылдым биринчи. Байкем ушундай келечек деген компания бар экен деп ишендим, мен өзүм келерим менен ишендим, ушундай болот. Ушунча сом берсең, ушундай үй алсаң болот, биз 25%-тен биринчи бересиң. 25%-тен бир 500 000 сом берсең болот, калган биз кошобуз, ана жака однокомнатный квартира алсаң болот деди. Мен хорошо деп сразу эле ишендим, бул жактан үйгө бардым. Үйгө барып эле ата-энем менен сүйлөштүм, ушундай бар экен, эмне алалы десем. Үйдөгүлөр биринчи ишенбеди, болбойт окшойт ал. Эми жаңы ачылып атса деп, анткени мен ачылып аткан убакта келгем мына, жаңы ачылып, уже көп киши тааныбайт эле бул келечек кооперативди. Мен бул жака келип, ошолордун маалымат айтып, үйдөгүлөргө айтсам ишенбейт. Болбой эле акыр кечке айтып ишендирдим. Бул жака келип мен очередке турдум биринчи. Очередке мен декабрдын башында турдум го. Декабрдын башы келип турдум. 6 айдын ар жак бер жагында очередин келет деп койду мага. Үйдөгүлөргө айтсам, 6 айдын келинчекти качан 6 айга чейин акча чогултсаң өзүң деле үй алмассың дейт. Жок, мейли, күтөбүз деп койдум мен, болор иш болду деп. Күттүк. Уже өзүмө билинген жок. Билинбей эле 4 айдан кийин бияктан чалып калышты, сен очередиң келди деп. Өзүм деле ишенген жокмун, үйдөгүлөргө очередиң келиптир десем, мейли анда үй карайлы деди. Ошентип үй карап, үйдү канча карадым? Уже 20 күн карадым го дейм. Эми 20 күн ортолорунда болдум, ар жак бер жак болуп. Достук микрорайонуна бардык, бүт жакты кыдырдык. Жер там алалы дедим, жер тамдан негеде жакпады жер там. Этажкадан алалы деп. Достук микрорайонунан двухкомнатный квартира таптык. Жакшы экен условиясы баары. Ошону алалы деп үйдөгүлөр менен кеңешип ошону чечип, бүгүн Кудай буюрса оформление болду. Эми үйдүн ключу азыр. Акча саналып бергенден кийин өзүмө тиет. Көбү айтышат эми неге аяктан алдың деп. Мен потому что жалдан карадым, жалдан карасам только однокомнатный квартирага келет экен, көп жакты карадым. Потому что мен шаарга келгенден баштап ошо достук микрорайонго өсүп калганымабы, өзүмчө ошол жактан көнүп калсам керек иш кылса, бардыгы сен. Үйдөгүлөргө айтсам эле достуктан ал дейт, эжеме айтсам эле достуктан ал дейт. Хорошо деп, ошо достук өзүмө да жакты, мектеп жанында, садик жанында, маршруткалар каттайт, центрга жакын, бардык условиясы жакшы, ошол үчүн достук. Мен ойлодум, эми 2 миллион сомго эптеп бир квартираны временке алып турсам, андан дальше тургузуп алам дедим. Хорошо деди, башында келип 25%-ин төктүм, 500 000 сом төктүм. Первоначальный взнос деген бар экен. Ошо усилительный взнос, 80 000 сом. 80 000 сом төктүм ага. Общий 580 000 сом төгүп кеттим. 580 ар жакта ошондо мен сом менен болгондо 2 миллион сомго жазылып турмун. Эми сатуучулар тарабынан действительно эле ишенбешлик. Башында мен деле өзүм ойлодум. Эми барсам, бул жактан оформление болгондо деле сразу эле акчасын берет, ушундай деп мен өзүм тура эмес кылдым, башында айтып алдым. Эми акчаны сразу чыгарып беребиз деп. Потому что мен билген жокмун да кандай болот, кандай оформление болот. Мен өзүм билбегендигим үчүн барып ушундай акча даяр бардыгын. Биринчи барып нотариуска барсак эле сразу акчасын берет, госрегистрге барсак десем. Тиги эжелер хорошо, макул деди. Мен айткан суммага көнүштү. Алар менен уже сүйлөштүм, бардыгын чечиштик. Бир күн эле оформление болот деп чакырып эле тиги госрегистрге келдик. Госрегистрге келсек эме болуп калды, келдик. Оформление болот деп уже очередке турдук, очередибиз келди. Эже телефон менен чалып калды, уже мен баратам, акчасын даярдап койду. Эжеге айттым, эже биринчи оформление болот, после оформление сизге акчасын беребиз десем. Жок, мен до оформление акчасын алып, анан после оформление андан кийин өзүңөр оформление кыла бергиле, акчасын берип коюп дейт. Мен бул келечек кооперативге айтсам, жок, бизде договордо андай эмес, биринчи оформление кылабыз, анан акчасын беребиз дейт. Өзүм да кичине недовольный болуп кеттим эжеге, башында түшүндүрө албагандыгым үчүн. Эже айтты, анда биз отказ беребиз, биринчи акчасын бергиле, анан биз оформление кылабыз деп. Ошо ал күнү болбой калды, кечке күттүк. Өзүм башкача болуп кеттим. Уже болбой калат турбайбы, уже башка үй карашка туура келип калды өзүмө да. Ал эжеге үйгө барып ишендириштин айласын таап видеолорду жөнөттүм, эки досунун ссылка эмесин, кооперативдин ссылкаларын жөнөттүм, ким канча алды, эмне болду,
бардык маалыматтарды бердим өзүм. Аны эже ишенди окшойт жото. Аны эртеси эже чалды. Хорошо, өзү чалды. Хорошо, оформление кыла берсеңер болот. Сен жөнөткөн видеолорду көрдүм, ишенсе болот экен. Просто тил кат жазып берип кой барганда, деди. Хорошо деп мен да макул болдум. Ошол күнү пятница болчу. Пятница чалсам, жок, бүгүн болбой калды, жетишпей калды, не успеете уже деди. Хорошо, анда понедельникке деп понедельникке жазылдым. Понедельник эртең менен келдик, ызычуусу жок, тарс бүтүрдүк, баары тест болду. Уже сатуучуларга айтмакчымын. Ишене бергиле келечек кооперативге. Ишеничтүү. Баардыгы ыңгайлуу түрдө, баардыгын өздөрү ырастап, туура жагынан чечишкен. Бул жакта оформление менин атыма жазылды. Баардыгы менин атыма өттү. Бул жерде кооператив болгондуктан мен айын акча төлөп турушум керек да бул жаккачы. Бул жак акча төлөп турган өзүм 10 жылга деп жазылгам. 10 жыл бүткүнчөктү менин техпаспортум өзүм атыма жазылган эме. Бул жакта залогдо калат. Мен кутулуп качан 10 жыл кутулуп бүткөндөн кийин ал мага берилет. Мага копиясы баардык нерсе мага өткөн. Мен качан акчасын кутулуп бүткөндөн кийин менин атыма өтүп өзүм алам. Бул келечек эң мыкты экен. Жакты мага. Мен 2 миллионго жазылганда бул 10 жылга бөлгөндө айына 12 000 сомдон четкен. 12 000 сомдон четкен. Бул жакта коллективдин да зарплатасы, бул жактын да арендасы деп айына 2 000 сомдон кошуп берем. Общий 14 000 сомдон айына төлөйм. Эми 14 000 сом өзүм квартирада жашачумун. Өзүм 12 000 сом төлөчүмүн. Эми үстүнө 2 000 сом кошуп берсем, зато өзүм үйүмө төлөгөн болуп калам. Азыр эми мени эле күтүп атышат, эми дос балдарым бар, эми да туугандар бар, сени алчы анан биз алабыз деп көп ишенбештик болчу. Уже менин видеомду көрүп же мен үй алганымды көрсө, уже ишенип күтүп баары эле келишет го дейм, буйруса. Бүгүн ошо кубанып көп сүйлөй албай атамбы же эмне болуп атат билбейм го, бирок бүгүнкү күн жакшы болуп атат да буйруса.